وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. Çındığında o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin жүрөгүң кысылып, көкүрөгүң кысылып, кайгы капага батып тургандыгыңды билебиз дейт Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга карата мушриктер тарабынан айтылган сөздөр, мисалы үчүн о Мухаммед сен жиндисин, төлгөчүсүн, сыйкырчысың деген сөздөр, мына ушундай сөздөрдөн улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү кысылып, кайгы капага батып калат эле. Чындыгында Аллах Таала пендесинин жүрөгүндөгү сырларын жана кайгы капаларын билүүчү зат. Инсан кайгы капага жүрөгү толуп, кысылып калган кезде Аллах Таалага жалынып жалбарыбыз керек. Мына ушул аятта кайгы капага түшүп калган пайгамбарын Аллах Таала мына ушул кайгы капа абалынан, мындайча айтканда депрессия, стресс дейбизби азыркы тил менен айтканда, мына ушул нерседен чыгуунун жолун көрсөтүп атат. Көрсөтүп жатат. Фасаббих бихамди раббика ва кун минас сажидин. Раббиң үчүн тасбих айт жана ва кун минас сажидин, жана сажда кылуучулардан бол дейт. Аллахты зикир кыл, Аллах үчүн тасбих айт. Субханаллах, алхамдулиллах, валхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар. Аллахты зикир кыл. Экинчиси ва кун минас сажидин, жана сажда кылуучулардан бол. Намаз окугандардан бол. Парыз, нафил намаздар. Мына ушул тасбих айтуу менен жана Аллах үчүн сажда кылуу менен намазда пенде кайгы кападан кутулат экен. Аллаху а'лам.